өзүнө бир нече жөндөмдүүлүктү камтып, жана ошондой эле дүйнөлүк аренада зор мейкиндикти ээлей алган кесиптердин бири бул дизайнерлик. Мына ушундай кесиптин ээлери биздин Ош мамлекеттик университетибизде дагы бар. Тагыраак айтканда, бүгүнкү Үмүттүү баарлашуу берүүбүздө конокко келген, демек конокторубузду акырынап тааныштырабыз. Демек, искусство факультетинин дизайнер интерьера боюнча окутуучусу эжекебиз Бекмамат кызы Буабида, жана ошондой эле мына ушул кесиптин студенттери Кутманали кызы Нурзада, жана ошондой эле мамасы да Тоғай Эркинай. Саламатсыздарбы? Калкан чыкканда келиңиздер, маанаңыздар кандай дегендей? Жакшы жете алдык. Рахмат, мындай сен сонун. Анда эң алгач эле суроо узата берейин. Сурооң сизге болсун эжеке. Бүгүнкү күндө ошол дизайнерлик кесип Кыргызстандагы орду кандай? Жана ал мындай өнүккөн кесиптердин катарына киреби? Өзү дизайнер деген сөз боюнча айтып кетсем, биринчиден бул дизайнерлик кесип дүйнө жүзү боюнча 41-жылдан баштап эле ага чейин дагы 16-жылдан баштап эле бизде мына этностиль деген нерсе бар, кыргыздардын ата бабаларыбыздан калган эле нерсе. Бул кийин эле мына бизге келип дизайнер деп аты гана чыгып, аты гана өзгөртүлбөсө, бул эртен бери эле келе жаткан нерсе деп айтсам болот да. Бүгүнкү күндөгү орду Кыргызстан мамлекети боюнча түндүк тарапта жакшы абдан өнүгүп, адамдардын түшүнүгү дагы бул дизайнерство, дизайнерлик, дизайн интерьера, дизайн экстерьера боюнча түшүнүктөрү жакшы. Бизде түштүк боюнча 2000-жылдарга караганда кыйра жакшы деп айтсам болот, азыркы күндө жакшы эле. Кийинки суроону мүмкүн болсо биз студент кыздарыбызга берели. Бул кесипти тандоого эмне түрткү берди силерге? Эмне үчүн дизайнер интерьерди тандадыңыздар? Бул кесипти тандагандын себеби мен мындай кичинекей кезимден бери эле чертежго, чиймеге кызыгат элем. Чиймелерди азыр ушул убакта дагы мисалы мындай түстү жакшы өздөштүрө албасам да мындай чиймени жакшы алып жүрөм. Ушул эле суроону сизге дагы бере кетели. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен бул кесипти тандаган себеби мен өзү кол өнөрчүлүккө аябай жакын болгондуктан, дизайн интерьер бул бөлмөнүн ичин кооздоо бул түшүндүрүлөт да. Ошондуктан мага бул кесип аябай жагат. Бөлмөнүн ичин жасоого мен кудуретим жетет, жасай алам. Анткени мен ушундай бир сонун бир кол өнөрчүлүккө, ушундай бир талантым бар десем болот. Ошондуктан мен ушул кесипти тандадым. Анда кийинки суроо эжеке да сизге болсун. Ошол эле студенттер окуп ушул кесипти өркүндөтүп, жакшы өздөштүрүп кетиш үчүн биздин окуу жайда түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу да айта кетсеңиз. Жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бизде аудиозалыбыз аябай жакшы. Анын ичиндеги бизге берилген жакында эле жаңы компьютерлер берилет деп атат. Ага чейин дагы башка ушул ректорат тараптан эң сонун нерселер бизге берилип, эң сонун нерселер, колдоолор дагы эң жакшы жүрүп атат. Ушул мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы бизде. Бардык нерселер бар окуганга, иштегенге. Демек азыр ушул убакыттан пайдаланып, сиздер бизге өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көрсөтүп, бизге бир буюм жасап бербейсиздерби? Макул, анда Келиңиздер. бизде обычно эле үйдө турган түймөлөр керек. Анан бир сүрөт үйдө турган. Картинанын ичине салынган, рамканын ичине салынган любой эле сүрөт керектелинет. Колуңузда жасасаңыздар да болот. Ушунун чекесин рамка сыяктуу кылып жасап беребиз азыр түймөнүн жардамында. Бул ошондо мыктар менен жиктер, Мыктар менен жасалган. Бул дагы колдо саат колго ошондо. Бул да колдо жасалган картина. өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдүн сыртында да ошо топчулар менен жасасаңыздар болот рамка. Демек топчулардын жардамында азыр биз кооз рамка жасалат экенбиз, Бизге ошондой эмнелер керектелет, топчу? Керектелүүчү нерсе бул бир гана топчу эмес, үйдө турган назик деп коебузго, назиктерден жана үйдө турган керек үзүлүп калган же болбосо башка мончоктордун иштен чыгып калган, баары иштен чыгып калган буюмдардан жасасак болот.
Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бул жака клей, мык, жип жана үйдөгү түймөлөр гана керектелет экен. Бул нерсени өзүңүздөр дагы үйдө жасап алсаңыздар болот. Демек, муну бул жагага кое туралы. Мына ушул жерден сиздерге ырайчылык билдирген дагы бизге маегибизди уланталы. Демек, эжеке акыркы суроо сизге болсун. Бүгүнкү күндө ушул жаатта кандай ийгиликтерге жетип атасыздар, ошол тууралуу да айта кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Бул биринчиден өзүмдүн студенттеримдин жетишкен ийгиликтерин айта кетсем, 2018-жылы Ош шаарында Союз архитектордун тарабынан кичине эме болуп, колдоо көргөзүлүп, анан өзүбүздүн колдообуз менен архитектурадан жана дизайн интерьерлерди топтоп конкурс жүргөн. Ошондон Кутманалий кызы Нурзада деген кызым бул биринчи местени алып келди, биринчи даражадагы дипломду. Сагынбаев Шухар деген дагы бир балабыз бар, ал экинчи урунга жетишти. Ошол анан өзүмдүн жетишкендиктеримди айта кетсем, 2017-жылы Турциядагы дүйнө жүзүндө болгон айыларалык конкурста экинчи орунду алып келгенмин. Турциядан, Кыргызстандан өзүм барганмын. Быйылкы болгон ошол эле конкурс былтыр 2018-жылы октябрь мезгилинде болду. Ага дагы барып, ошол биринчи даражадагы дипломду алдым. Анан эки кореялык Русо жасаган компаниянын ортосунда болгон конкурстан дагы ал жерден дагы экинчи даражада диплом алып, ушул ийгиликке жетиштим деп ойлойм. Демек, рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик кылайлы. Мына ушул жерден биз телекөрүүчүлөргө кайра кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Акбар кинотеатрына 2 кишилик билет. Бул билеттер кантип утам деп турган болсоңуздар, биздин бүгүнкү келген конокторубуздан сиздер үчүн кызыктуу суроо берилет. Мына ушул суроого кызыктуу биздин комментарийге калтырсаңыздар, сиздер мына ушул билеттерди ие болосуздар. Демек, биздин конокторубуздан суроо. Биздин өзүбүздүн кесибибиз дизайн интерьер болгондуктан ошого байланыштырып сөйлөсөк, этно стили деген эмне жана качан пайда болгон? Демек, мына ушундай ушул суроого эгер сиздердин кызыктуу жообуңуздар болсо, комментарий калтырыңыздар, биз сиздерге 2 кишилик билетти беребиз. Өнөр менен адамдар кандай гана кереметтер жасашат. Дал ошол нерсеге бүгүнкү берүүбүздө сиздер